Бисмиллахир-рахманир-рахим. Райымды жана мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Бүгүнкү биздин тандаган темабыз ата энеге болгон урмат-сый, адеп ахлак. Башкача айтканда, биз ата энелерибиз менен болгон мамиле. Кыргызстанда баарыбызга белгилүү чоң аалымдар ата эне тууралуу өтө көп аят хадистерди, баяндарды, насааттарды баардыгы айтып келип, YouTube'да, соцсеттерде өтө көп кездешкен, бар дагы эле сакталып калат. Устаз Аллах рахматын алсын, Чубак устаз айткандай, интернетке кирген сабактар же интернетке жазылган нерселер дейт, баягы кыяматта көргөзүлө турган китептей эле болуп калды дейт. Такыр өчпөйт экен дейт да. Ошо сыңары биз бул жерге аалымдардын айткандарын эскертүүчү, ошондой эле азыркы доордогу биздеги азыркы келе жаткан азыркы кырдаалдагы эртең жаңы жыл деген тема келе атпайбы? Ошол 31-декабрга ошол учурда биз ата энебизге кандай мамиле кылышыбыз керек жана аларга кандай биз урмат-сый менен көргөзүп, аларды капа кылбастан туруп ушул нерселерден тыюуга болот деген, башкача айтканда заманбап маселелердин тегерегине бир аз сөз кылып берелик деп чечтик. Аллах Таала Кур'ани Каримде баарыбызга эле айтып кетет. Исра сүрөсүнүн 23, 24, 25 аяттарында 23 аятында эгең силерге анын өзүнөн башка эч кимге сыйынбоону жана ата энеңерге жакшылык кылууну буйруду дейт. Эгер алардын бирөө же экөө тең карылык куракка жетсе, аларга уф деп зекибе, жылуу жумшак сөз сүйлөө дейт. 24-аятта аларга мээримдүү канатыңды кенен жайып, эгем алар мени кичинемден чоңойтуп өстүргөндөй, аларды мээримиңе бөлө дегин дейт. Аллах Таала Кур'ани Каримде ыйман келтирген баарыбызга ушундай деп ата энеңерге дуа кылгыла деп өзү аят түшүрүп атат. 25-аятта айтып атат: эгеңер силердин ичиңерде эмне баарын жакшы билет. Эгер силер жакшы иш жасоочу болсоңор, ал өзүнө кайрылгандардын баарына кечирим берет. Эртең азыр баарыбыз эле көпчүлүгүбүз арабызда бар эле, кээ бири өтүп кетти, кээ бири калды. Эртең биз да кетебиз. Ошол барган күндө Аллах Таала баарыңарга кечирим беребиз дейт. Ата энелерибизге болгон урмат-сый баарыбыздагы азыркы доордогу жаштардын чыгып келаткан, биз да жаш эле болуп турбайбызбы? Ошол жаштардагы чыгып келаткан көйгөйдүн бири биздин ата энебиз биздин сакалыбызга, биздин намаз окуганыбызга, арабызда бир туугандарыбыздын жоолук салгандыгына өтө каршы мамилеси бар. Алар түшүнбөйт. Аларга кантип жеткизебиз деген маселени көп көтөрүп келесиздер. Биз ата энебизге бул жерде Аллах Таала ата энеңерге каршы чыкпагыла десе, биз ата энебизге катуу айтып, анан жоолукту салынып Аллахтын фарызын аткара беребизби, ата энебизди угабызбы, кандай болуп калат деп кээ бир туугандар жол издеп келишет. Албетте биз фатва берүүчү же болбосо дүйнөлүк аалымдар же Кыргызстандагы аалымдар, дин мүчөлөрүндөгү адамдардан эмеспиз. Биз азыркы келе аткан фатва берүүчү эмес адамдарга өзүбүздүн башыбыздан өткөн жана таасирдүү боло турган жолун айтканга болот. Фатва берүүчүлөр, үммөткө фатва чыгаруучу аалымдар, алар өздөрүнүн даражасы бөлөк, алар башкача. Азыркы доордогу биздин ата энебизден чыгып келе аткан ушул проблемалар баарыбызда болгон себептен биз аларга кандай мамиле кылышыбыз керек? Ата энелерибизге мамиле кылышыбыз керек. Ошол кылган мамилебизде сиз менен биздин сакалыбызга, жоолугубузга, окуган намазыбызга капа болбой турган деңгээлчелик ошолорду кубанта бериш керек. Эми кээ бир ата энелерибиз бар, алар нааразы боло бериш ыктымалы бар. Арабызда бар да. Аларга дагы биз жакшы мамиле кыла беришибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда да мындай болгон. Асма бинт Абу Бакр разияллаху анхума, атасынан да өзүнөн да Аллах разы болсун, Азирет Абу Бакрдын разияллаху анхунун кызы Асма экебиз: "Я Расулуллах, мен энем мусулман эмес. Мен ошого вообще мамиле кылбай эле коеюнбу же мамиле кылыш керекпи? Эмне кылыш керек? Ал мусулман эмес болуп атпайбы?" дегенде, ал мусулман эмес болсо дагы ага жакшы мамиле кылгын, анын көңүлүн көтөргүн, аны капа кылбагын дейт. Демек, алардын намаз окуса деле, окубаса деле, астабызбилля, кээ бир арак ичиши ыктымалы бар, кээ бирси жаман жолдо жүргөн ыктымалы бар. Беш кол тең эмес. Баарыбыздын ата энелерибиз
ажыга барып келип баардыгыбыздын ата энелерибиз жоолукта сакал койгон инсандар болгондо анда үммөттүн башы бириги ушунчалык деңгээлде күчтүү халифалар, үммөттөгү күчтүү инсандар чыгат эле. Бирок азыркы доордо ушундай кырдаал болуп атат. Ар бирибиздин башыбызда болгон. Аларга биз дайыма жакшы мамиле кыла беребиз. Жана аларды капа кылбайбыз. Кээ бир жаштар бар, биз айланабызда эле көрүп жүрөбүз. Бир аз намаз окушкандан кийин ошол намазы менен ата энесине милдет кылып калышат да. Окуп аткан намазынын орусча айтканда действиеси менен аларга мындай башкача түр көргөзөт. Мен окуйм го намаз, силер окубайсыңар го дегенди айтпайт, бирок кыймыл аракет көргөзүп турат да. Ушул эң жаман нерсе. Себеп дегенде биздин ата энелерибиз өтө Устаз Абдыгапар өзү рахматын алсын, Казакстанда окуя болгон, ошол айтты. Биздин ата энелерибиз эң жаман адам болгондо сиз менен биз ушинтип сажда кылбайт элек да. Алардын Аллах Таалага кайсыл бир жери жаккан себептен сиз менен биз намаз окуп, туура жолду табып, туура жолдо, хидаят жолдо Аллахтын дининде бекем болуп калдык. Демек, бизди Аллах Таала туура жолго салган Аллах Таала биздин ата энебиздин да бир жерин жакшы көрөт. Жана ошол жакшы көргөн себептен анын балдарынан мыкты инсандар чыгар. Эми дагы бир өтө чоң биздин кыргыз, мен Алайдан болом, Оштон. Биздеги өз көпчүлүк эле жерде бул Устаз Чубак ажыга да болгон. Ошко барып калганда Устаз Чубак ажы Сулайман Тоо мечитинде устазга сүйлөп атканда бирөө туруп одоно турат дагы, мындай адамдар боло берет, болуп келген. Устаз деп сөзүн бөлүп туруп суроо берет. Бул видеолор тартылган эмес, бирок биз билебиз. Ата энеси ичкен адамдар келип дават айтып атса, бу кандай болот деп туруп айтканда, Устаз Чубак ажыны сиздин ата энеңиз, сиздин атаңыз ичет эле го. Анда устаздын атасы ичет эле, астагфируллах, азыр ичпейт, сакал койгон, намазга билесиз да. Ата энеси ичкендердин балдары ушинтип дават айтып атса, биз эмне кылабыз дегенде Чубак устаз эмне деп жооп берген билесиздерби? Чубак устаз айткан, ошол ата энеси ичкендин баласы Меккеде 10 жыл окуп келип Кыргызстанга муфтий болуп, адамдарга жакшылык жеткизип атат деген да. Эми ата энеси намаз окугандын баласы ошол динди жеткизип аткан адамдарга кыйшык сүйлөп турат деп айткан да. Ошто болгон окуя. Демек, биздин ата энелерибиз канчалык жакшы, канчалык жамандыгын сиз менен биздин кылган элге, үммөткө, жер шарына кылган таасирибиз, ишибиз, амалыбыз көргөзүп турар экен. Албетте эч ким ата энесин тандап ала албайт. Мага бул ата болуш керек, бул эне болуш керек деп болунбайт. Ал ата энебизди биз тандабайбыз, Аллах Таала өзү насип кылгандарды бизге берет. Жана алар дагы Аллах Тааланын пенделери, алар дагы балдарды мына менин балам болуш керек, менин балам мындай болуш керек деп жасаганга кудурет эмес. Ал Аллах Таала ла хаула ва ла куввата илля биллах, бүт күч кудуреттин ээси Аллах Таалага таандык. Жана ал калган кун десе фаякун, кайсыл нерсени бол десе болот, ал жерде эч кандай проблема жок. Ошондой эле Аллах Таала Ан'ам сүрөсүнүн 51-аятында айтат. Айт дейт. Келгиле, мен силерге эгеңердин арам кылган окуйын дейт. Ага шерик кошпогула Аллах Таалага. Ата энеңерди урматтагыла, сыйлагыла. Кедейчилик себептүү өз балдарыңарды өлтүрбөгүлө, аборт кылбагыла, башка кылбагыла дейт, себепсиз. Биз аларды да, силерди да ырыскыландырабыз, ырыскы берүүчүлөрдөнбүз дейт. Ачыкта, жашыруунда бузукулук иштерге жакындабагыла дейт. Аллах өлтүрүүнү тыюу салган жанды өлтүрбөгүлө. Аллах Таала канча бир жандыктарды өлтүргөн, тыюу салган, өлтүрбөгүлө. Силер ойлонууңар үчүн ал силерге мына ушуларды насаат кылат деп Аллах Таала Ан'ам сүрөсүндө айтылат. Демек, бул жердеги ала турган нерсе, ата энебизге Аллах Таалага ыйман келтиргенден кийин ата энебизге жакшылык кылууну Аллах Таала буйрууда. Демек, ыйман келтирип, андан кийинки даражада турган нерселердин бири ата энелерге жакшылык кылуу, алар карысы жакшы мамиле кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям куттук хадисинде мындай риваят кылынат. Ким ата энесине ачуулуу Жок, мен да аткан жоксуз. катып калбадымбы? Демек, биз ата энелерибизге кылган урмат сыйыбыз, ата энелерибизге кылган мамилебиз алардын туура жолго келишине, туура жолго түшүшүнө себепкер болуш керек.
мына жаңы жыл келе жатат, мендеги азыркы актуалдуу колдошубуз керек, көтөрүшүбүз керек. Аллах Таала буйругандай, эми аят хадистер алымдар өтө көп айткан, биз аларды четке какпайбыз. Жана Аллах Тааланын сөзү, пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси бардыгынан жогору турат. Бирок азыркы доордо жаңы жыл эртең 31 келе жатат. Биз ата энелерибизге кандай мамиле кылышыбыз керек жана биз аларды кандай себеп менен ушул нерседен тозууну ыктымал кылыш керек. Буга биз келатканда эле 10 күн, 15 күн мурда аракет кылып тозбошубуз керек да. Муну жылдап жакшылык мамиле менен, жакшы түшүндүрүү жолдор менен, жакшы нерселерди айтуу менен токтотконго болот. Ата энеге дават кыла албайбыз, туура аларды туура жолго салып же башка кыла албайбыз. Бирок сиз менен биз ата энелерибизге кеңеш айтып, ата ушундай кылсак болот. Дүнүйө иштеринде деле кеңешебиз го. Дүнүйө иштеринде деле кеңешебиз. Бир машина алайлык деле кеңешебиз. Үй алайлык десе кеңешебиз. Ата апа үйлөнөлүк же күйөөгө бирөөс эжелерибиз же башкалар турмушка чыгса да кеңешет. Эми ошол сыяктуу эле ошого окшогон нерселерди да жакшына кеңешип, түшүндүрүп айтса эми жакшы болот. Демек жаңы жылды дароо эле болбойт. Бул капырлардын майрамы. Ким байрамдаса имандан чыгат 100%. Сиздер салют атканыңыздар болбойт. Астагфируллах, бир жылы болуп кеткен, асманга салют Аллахка атат экен. Астагфируллах, Аллах Таала асманга, жерге, бир мекенге, заманга байланбайт. Акыйда боюнча окугандар, алымдар билишет. Акыйда окуган такыба инсандар, молдокелер, акыйда жолунда илимдүүлөр билишет. Аллах Тааланы асманга же бир мекенге, бир жерге байлабайбыз. Бул бидаат, астагфируллах. Биздин акыйда имам Матуриди боюнча. Демек, кээ бирлери ушол салют менен деле өздөрүнүн акыйдасын бузуп алгандар болуп чыгып келишти да. Устаз Шубагазов айткандай, асман жер тоголок болсо бул жактын асманы бул жакта, Американыкы ары жакта, Кытайдыкы бул жакта болуп калат. Аллах Тааланын ушундай болуп бир жисим Аллах Таалага мекен, жисим берүү бул өтө туура эмес. Бул мужасим агымынан чыккан ушундай акыйдасы бузуктар чыккан, эми акыйда боюнча бул жердеги сөз көп. Демек, биз дароо бир күндө эле аларды ушундай жолдон кылбай, бир жылы жок дегенде салютту токтотуп, кийинки жылы ошол жаман адатын токтотуп, кийинки жылы ушуну токтотсок да, бул өтө чоң ийгилик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарчылык берилгенде эле дароо эле болду. Иман келтирбей эле болбосо тозокко түшөсүңөр, бүттү. Ушундай деп эле шарт эле ушинткен жок да. Өзү Аллах Таала дават кылуунун жолдорун, мисалы үчүн аракты токтотууда деле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде сиз менен үлгү кылып атат. Биринчи аракты күндүз ичпегиле, намазды андай мындай деп келип туруп, анан акыры арак арам болду. Аракты ичпегиле дегенде арактарды, шараптарды төккөндө Мадина шаарында селдей акпадыбы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын окугандар билишет, баарыбыз билебиз. Демек, ошондо аракты Аллах Таала акыркы стадиясына алып келип, качан адамдар даяр болгондо шарапты, аракты, арамды таштай турган деңгээлге жеткенде, мына эми шарап, арак ачык арам болду деп айтканда, ошондо алып келаткан төбөсүндөгүнүн бардыгын чечип, ошондо бир сахабанын окуясы келет. Я Расулуллах, бизге арам болуптур. Муну эми мусулман эместерге сатып берели деп төөнүн өркөшүндө кумурадан жасалган, ал убакта чоң болгон, канча литрда болгон, ошону сатып туруп акчасын иштетелиби дегенде, Аллах Таала арам кылды, шарапты башкаларга сатпагыла дегенде, ошол жерде идишин деле талкала берди дейт да. Бирок шарият боюнча аны төгүп туруп деле ал идиштин эми арам нерсе коюлуп калды, аны жууп тазалап иштесе болот эле дейт. Бирок алардын ушунчалык деңгээлге жетип калды эле дейт. Ошол жерде сындырды, ошол идиши менен жок кылды дейт да. Демек, биз дароо болду 30 декабрда тура калып эле бүттү. Же 31 эртең менен туруп сиздер мындай кылганыңыздар такыр болбойт дебестен, сиз менен биз жакшы мамиле кылуу менен жана ошолорго акырындык менен жеткизүү аркылуу ошолорго жакшы дават жеткизсек, бул сиз менен биздин утушубуз. Мусулманчылык аста-аста деп кыргызда дагы сөз бар, акырындык менен келет да. Анан бир жолу жанып туруп эле жок болуп кеткенден көрөк, Аллах Таала деле муну жакшы көрө бербейт. Аллах Таала хадистерде келет, Аллах Таалага дейт, бир күн эле бүт амалды жасап туруп эле мындай таква болуп кеткенде Аллах Таала көп сүйө бербейт. Бир амал болсо да, бирок калтырбастан күнүгө бир зикир болсо да, астагфирулла, бир истигфар болсо да, күнүгө калтырбастан кылганда Аллах Таала бир күндө бир жарылып туруп жасагандан жакшыраак көрөт дейт. Себеби ал бир жарылып туруп эртеси жасабай коюп атпайбы? А бул күнүгө Аллах Тааланы эстеп атат, бир истигфар болсо дагы дейт. Ошол себептен менин айтарым, жаңы жыл келе жатат, дароо ата энелерди капа кылбайлык, аларга катуу айтпайлык. Силер ушундайсыңар дебейлик. Алар жаман болсо, биз ошолордун атын жакшы чыгарыш үчүн сиз менен биз жакшы адам болуп
кыргыздарга, мусулман дүйнө жүзүнө жакшы жабыз көргөзүп ошол жаман ата эненин балдары мыкты чыккандыгын сиз менен биздин колубузда да. Демек, ата энелерибиз келаткан жаңы жылда болобу, эми жаңы жыл айындагы баягы февралдагы башкалардагы нерселер келет, ошолордун баардыгын токтотуш сиз менен биздин колубузда жана муну жылдап токтотпостон туура түшүнүк менен жеткизгенге аракет кылайлык. Демек, ата энелерди капа кылбайлык, аларды катуу сүйлөбөйлүк, алардын көңүлүн оорутпайлык. Алар жаман иш кылып аткан болсо, аларды катуу сүйлөгөнгө биздин акыбыз деле жок негизи. Ошон үчүн алымдар айтышат, бирөөнүн ата энеси ичип атса дейт, сен барып ата ичпе деп айтпа дейт. Сен ошонун досуна барып, аяш ата, мен атам ушинтип ичип кетти да, сиз барып ушу атамы токтотконго аракет кылып бербейсизби деп, сен атаңын жакын досу менен сүйлөш дейт да. Эми буга бир далил айтып берейин, ушуга кыяс дейт. Шарият боюнча кыяс салыштырууну билесиздер, ижма, кыяс ушундай эрежелер кетет. Кыяс мисалы үчүн Азирети Али разияллаху анхунун баласы бар, эки баласы бар, Фатима экебизден, пайгамбар небереси Хасан Хусейн, Аллах ыраазы болсун алардан. Анан бир аксакалдын туура эмес дарат алганын көрүп калат дагы, анан Азирет Хасан менен Азирет Хусейн айтат, бас ушу аксакалга барып туруп ушундай кылайлык дейт дагы, барышат. Эмне дешет? Аба дейт да. Бул арак эмес, бул даратты ката алып атканга булар мындай жакшы мамиле кылып атышат. Аба дейт да, десе, мен Хасан акам менен талашып атам дейт да. Мен даратты туура аламбы же албы? Чото бир жерибизден кичине проблема чыгып атат. Дегенде, алгылачы көргөзгүлөчү дегенде Азирет Хасан разияллаху чоңу дарат алат, анан указ алат. Аралык 11 ай. Анан алганда көрсө экөөнүн дараты бир дарат да, окшош. Экөө адашпайт, бир дарат. Анан ошондо аксакал айткан экен, балдарым, мен түшүндүм, көрсөм мен өз ката дарат алып атмын деген экен. Демек, булар туура динди жеткизүүнү, адамдарга туура мамилени жеткизүүнү ушунчалык деңгээлде укмуш жеткизишкен, адамдар ошол катасын көргөндө алар капа болгон эмес, ыраазы болушкан да. Жөнөкөй эле мисал, азыр дүйнө жүзүндө эң көп мусулман эли кайсыл жерде калкы население десе, көбүбүз эле Меккени, Арабияны ойлойбуз, бирок ал жак эмес да. Индонезияда. Ал жака дин кандай жеткен деп айтышса, сахабалар барганда ал жердегилер башка динде болушат, мусулман эмес болушат да, анан силер дейт, дават кылбагыла дейт. Шаарга кирип аткандачы, соода саттык менен барышкан, башка менен барышкан. Силер дейт, дават кылбай шаарга кирип, ишиңерди туруп, оозуңардан эч нерсе чыкпасын, биздин условиябыз ушул дейт. Бизге ушуга баш ийишиңер керек дегенде, сахабалар, Аллах ыраазы болсун, макул дейт. Биз сүйлөбөйбүз, майлы. Бирок бизге кирип суу ичкенге, төлөрү сугарганга бизге уруксат бер. Биз жолу келдик, сапардан келдик. Ал убакта самолет жок, машина жок, поезд жок. Төлөр менен келдик дегенде, макул деп уруксат беришкенде, адамдар карап турушат дейт, айланасында элдер. Анан сахабалар киришти дейт. Киришип, анан баягы суу агып аткан жерге киришет дагы, биринчи төлөрдөн башлап сугарышат дейт да. Адамдар көрүп турат дейт. Төлөр жүк көтөрүп келген, адамдар көтөрүп келген, алардын бардык товарларын көтөрүп келген да. Ушулар кыйналып деп төлөрүн сугаргандан кийин алсыздарына суу беришти дейт да. Алсыздардан кийин аялдарга суу беришти, жаш балдарга суу беришти, боюнда барларга суу беришти. Анан эркектер өздөрү суу ичкенде, жанагы каршы болуп аткан адамдар келип, мусулман эместер. Силердин диниңер ушуну буйруйбу же силер өзүңөр ушундайсыңар дегенде, биздин динибизде ушундай көркөм кулк мүнөз бар, ушундай адеп ахлак бар. Биз динибиз менен жашагандай эмес, ушул жолго түштүк дегенде, өзү шаардын башчылары, кыйындары каршы болуп аткандар, анда силердин диниңерди биз өтөйлүк, кантип диниңерди кабыл алабыз дейт да. Субханалла. Анан алар ыйманга келтирүүнүн жолдорун, күбөлүк калимадан бардыгын айтышат, үйрөтүшөт. Ошентип азыркы жер шарындагы эң населениясы, калкы көп, ошол Индонезия, ошолорго сөз менен эмес, кыймыл аракет менен дават жеткен. Азыркы доордо баардыгыбыз сүйлөп атабыз, тиз эфирге чыгып атабыз, видеого чыгып атабыз, аудио жазып атабыз, башка кылып атабыз, бирок ар бирибиздин өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Биздин кылган аракетибиз сүйлөгөн сөзүбүз менен дагы келип атабы же келбей калып атабы деген маселе ушул жерден чыгып келет да. Демек, биз дагы Кудай кааласа ата энебизге келаткан, ата энебизге урмат сыйдын айланасында болуп атпайбы? Бардыгы сөз ошол ата энебизге туура дават кылуунун. Базарга барабыз, бардык нерсени аларда бардык тарабын карап, изилдеп, кийсем жакшы болобу же алсам жакшы болобу деген сыңар эле.
ата-энелерибизге болгон мамиле, урмат, сый, ошолорго туура жолду жеткизүүдөгү сиз менен биздин дагы методду жолду ойлонуп чыгышыбыз керек. Алар бир нерсени жакшы көрүшөт. Балким бирөөсү 5 бармак жакшы көрөт. Бирөө ачуу халепирден жасалган салаттарды жакшы көрөт. Бирөө балыкты жакшы көрөт. Мисалы үчүн мен өзүмө мисал кылып берейин. Башка жакка айтпай. Мен атам балык тутканды жакшы көрөт да, кайырмак менен. Өзү көрүп атса да керек сүйүнүп. Кайырмак менен балык тутканды жакшы көрөт, анан дарыяларга, көлдөргө барып балык тутат да. Мен такыр балык тута албайм. Кайырмак менен да балык тута албайм. Башка. Анан мен атамдын көңүлүн алыш үчүн дайыма жаңы кайырмак сатып алып берип турам да. Демек ошол атам кайырмакты балык тутабы, тутпайбы кызыгы жок. Мага ошол атам ошол кайырмак менен барып балык түшөбү, түшпөйбү, бирок кайырмак менен балык тутуп, ата-энем баласына ыраазы болгондугун мен каалайм да. Кече жакында Устаз Чубак видеосу бар. Мен апам менен сүйлөшүп отурат элем дейт. Айылга барганда сүйлөшүп отурат элем дейт. Түнкү саат 1-2 чейин сүйлөшүп калат элек, эшмат, ташмат, баягы эми башка эле бир кызыксыз темалар дейт да. Анан атам айтып берет эле дейт. Балам, ушул апам ушундай темалар сага кызыксыз го, кантип чыдап отурасың дейт да. Эми бирок дейт, ал темалар мага кызыгы жок дейт. Эми алым адам, ага окшогон темалар ага көп деле кызыгы жок. Бирок ал жерде ал сөздөр эмес, маселе апасы менен сүйлөшүп отурган кызык болуп атпайбы устазга? Демек ал жердеги апабыздын айтып берген бизге баягы башка эжелерибиздин, башка акелерибиздин окуялары кызык эмес. Биз ата-энебиз менен сүйлөшкөнүбүз, ата-энелерибиз менен сүйлөшүп отуруп ошолордун алдында ошолордун көңүл көтөргөндүгүбүз бизге кызыктуу. Биз деле апабыз менен, атабыз менен күндүгө каза кылбаганга аракет кылабыз, сүйлөшкөнгө. Бирок ошол эми күнүмкө эле сөз. Паланчанын мынча кою болуптур, анан ал мындай кылышыптыр. Бирок маселе сиз менен биз ата-энебиз менен сүйлөшүп жатабызбы же сүйлөшө элекпизби? Телефонду колдонуп атабыз, пайдаланып атабыз. Бирок күнүгө ата-энебизге чалып атабызбы? Ата-энебиз менен байланышып атабызбы? Анан эртең жаңы жылдын алдына келгенде эле сиздер ушундай кылбаңыздар деп чалып сүйлөп калганда биз уят болуп калбайбызбы деген маселе биздин ар бирибиздин мойнубузда. Демек, сиз 365 күн салып, 365 күн бир жылда сүйлөшүп, көңүлүн көтөрүп келип, анан жаңы жыл акырын аз каларда ушу жаңы жыл ушундай кылбай эле койсок деп акырындык менен, жумшактык менен жеткизсек, Кудайым буйруса, Аллах кааласа, дуа кылабыз бирок, албетте. Бирок ошол даватыбыз атында айтылбай, жазуу менен жазылбай, биздин кыймыл аракетибиз менен акырындык менен болот да. Кудай кааласа ошол нерселерди ата-энебизди капа кылбашка аракет кылайлык бардыгыбыз. Бардыгыбыздын ата-энелерибизге Аллах таалам ыраазы болсун. Анан бул жерде да бир хадис бар, имам Тирмизи рахматуллаху алейхи келтирет. Ата-эненин Аллахтын ыраазычылыгы дейт, ата-эненин ыраазычылыгында. Бирок Аллах таала уруксат бере турган, Аллах таала арам кылбаган нерселерде. Мен кээ бирөөсү ата-энем ыраазы болот экен деп туруп арам нерселерди ал болбойт. Эми шарктары келет, бирок негизгиси айтып атам, адал нерселерде ата-эненин ыраазылыгы Аллахтын ыраазылыгы болот. Демек, дагы башка хадистер бар. Мен көп чогулткан жокмун, көп сөз болуп кетпесин деп. Кээ бир жерлерде келет, ата-эне баласына ошого ыраазы болуп, ошого сүйүнүп караганы дейт, ажылыктын толук кабыл болгон ажылыктын собу берилет деп келет. Ал жерде ажылыкта ыштырактары бар, туура эмес кетип калган жерлер бар, анан курбанчылык кылыш керек, анан кээ бир жерлер амалдар калып кетиши мүмкүн, ыктымалдар бар да, ихрамга кирип, анан чач алдыруу, сакал алдыруу, шайтанга ташыр утуу деген жерде амалдарда келгенде кээ бир жерлерде кемчиликтүү болуп калат да. Инсанбыз да, барганда кыйын, ал жакта 55 градус дейт, Чубак устаз айтканда, вот кыйналып кетесиң дейт. Бутуңду жерге кое албай каласың дейт, ысыктыгынан дейт. Бирок ошол үйдө сиз менен биз ушул жерде отуруп, ата-энебиздин бир жакшы сиз менен бизге көңүл коюп, жылмайып, сиз менен бизге ыраазы болуп карагандыгы шексиз кабыл болгон ажылык. Мындай бир жерден ошибкасы кетип калып жок, такыр кабыл толук ажылыктын собу берилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ал эми да бир окуя айтып берейин, анан көп сөз кыла бербелик. Азирет Абу Хурайра разияллаху анху эң көп хадис риваят кылган чоң сахаби, Аллах өзү ыраазы болсун. Жана биздин балдарыбыз, биз ушул сахабадай алым болуп көп хадис жаттаган Кудай таалам тоофик берип насип кылган болсун. Ошол сахабинин да апасы убагында мусулман эмес болгон.
азыр көбү айтышкан, алымдар айтышкан, бирок эскертип койсок зыяны тийбейт. Анан ушунчалык пайгамбарыбызды тилдей берген, пайгамбарыбызга койчушун дей берген, эми мусулман эместер убагында ушинте берген да. Анан баягы Азирети Абу Хурайра апасына катуу сүйлөй алган эмес. Жада калса риваяттар келет, ошол кийин апасы мусулман болгон, башка болгон. Апасы карып, апасы өтүп кеткенге чейин ажылыкка барган эмес дейт да. Ажылык кылган эмес дейт. Апасынын кызматын, апасынын ошо баласы бир кызматта керек болуп калган болсо жок болуп калбайын деген себептен дейт ажылыкка барган эмес, фарыз ажылыкта апасын сыйлап дейт. Анан бир жолу чыдабай анан пайгамбарыбыз алейхисаламга келип айтат: "Я Расулаллах, мен апама дуа кылып бериңиз. Апам ушу сизди тилей берет, мен чыдабай айтам. Сизге катуу сөз тийгизгенден мен апама катуу сүйлөп калбайын. Кокустан, эми пайгамбарыбызды ата энебизден да, өзүбүздөн да, бала чакабыздан да, жаныбыздан да, нафсыбыздан да жогору коюп жакшы көрөбүз, сүйөбүз да. Ал хадистерде өткөн сабакта айтып бергенбиз. Демек, ушундай болуп, апама бир катыгыраак сөзүм чыгып кетпесин, сиз мага апама дуа кылып бериңиз" дегенде, пайгамбарыбыз алейхисалам дуа кылат, башка кылат. Анан Азирет Абу Хурайра разияллаху анху үйгө барат да, үйүнө кетип атат. Анан барып эшикти ачылбайт да. Анан тыкылдатат. Энеси айтат да: "Ким бул?" дегенде, "Мен келдим апа" дегенде, "Туруп мен жуунуп атам" дейт да. "Гусул алып атам" дейт, тазаланып атам. Анан туруп турат. Анан "Апакем эмне болду?" дегенде, "Мен ыйман келтирдим" дейт да. Субханалла. Пайгамбарыбыздын дуасы кабыл болот да, барды. Келди, келатканда эшикти тыкылдатса, эшик ачылбай калат, ичинде жуунуп аткан болот апасы. Ошол мөөнөттө Аллах Таалага ыйман келтирип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирген экен. Демек, сиз менен биз Кудай кааласа ата энелерибизге урмат сый, ошолорго жакшы мамиле, анан эң жакшысы, эң баягы улууларды ыйлаткан деген нерседе аалымдарыбызды көрөсүздөр. Бирөөсү апасы, бирөөсү атасы. Ушундай эми өтүп кеткенден кийин ушунчалык өкүнүп атышат да. Сиз менен бизде кээ бирибизде бар, атабыз дагы, апабыз да бар. Альхамдулилlah, Кудайга шүгүр, ушул мүмкүнчүлүк, ушул шансты колдон кетирбегенге аракет кылабыз. Бул шанс туруп эле кетип калат да. Азыркы кыяматка жакын убакыт ушунчалык тез өтөт деп атат. Бир күн бар, эртеси атабыз деле, апабыз деле жок болуп калыш ыктымалы бар. Анан өтүп кеткенден кийин устаздар айткандай жылкыны союп, анан ашын берип, анан сыйлаштын кереги бар. Тирүүсүндө сыйлап кала берелик. Тирүүсүндө урматтап кала берелик. Тирүүсү көзү барында батасын алып калайлык. Көзү барында ыраазычылыгын алып калайлык. Эртең алар өтүп кеткенден кийин биздеги өтө чоң шанстар, өтө чоң мүмкүнчүлүктөр, өтө чоң поддержка, жардамдар бизде жок болуп калат. Алар акча жактан эмес, башка жактан эмес, алар Аллах Таалага кылган дуасы менен ата эненин баласына кылган дуасы кабыл дейт да. Жакшы дуа кылса дагы, бирок жаман да дуа кылса дейт. Демек, жамандыгынан жаман, эми кээ бир балдар ушунчалык начар чыгып калат, ата энесин какшатып берет, эми астагфируллах, тоба кылдым айтканыма. Алар жаман дуа кылса да кабыл болуп калат да. Бирок биз жакшы жагын дуасын кабыл кылганга аракет кылайлык жана ошол ата энелерибиздин тирүүсүндө ыраазычылыгын алып калайлык. Телефондун артына туруп алып, бутун жүктөрип, тартып, анан элге чыгарыштын кереги жок. Менин жеке фикирим. Кыйын болсок биз о телефонго тарпайлы ишти кыла берелик. Адамдар биз кимге далилдеп атабыз? Аллах Таалага же мен мисалы үчүн Азирет Али Таксырга далилдеп берип атам. Буга далил неге далилдешим керек мен? Мен Аллах Таала менен түз мамиле кылып атпаймынбы? Аны тартып, аны соцсеттерге көргөзүп, башка кылышты мен туура көрбөйт элем. Башкача бул рекламанын бир түрү да. Аны көргөзүштүн кереги. Акырындык амал кыла берелик, ыраазы кыла берелик. Телефонду коебуз, тартабыз. Буну өчүргөндөн кийин эле масканы чечип туруп апа деп алыштын кереги жок да. Бул менин бир вариантым. Анан кээ бирөөсү телефондун артында, камеранын артында, соцсеттердин артында ата энесине ушунчалык жакшы урмат сый кылгандыгы менен мен өз көзүм менен көргөм, ата энесин жашоодо, реалдуу жашоодо ошондой сыйлашпагандарын мен көрдүм. Жана көрүп да келатам. Ал жерде адамдардын астына чыгарып, азыркы эң жаман нерсе болот да, лайк топтош, анан популярдуу болуп кетиш, анан подписчиктерди кыргызчасын билбейм. Ошолорду көбөйтүш артынан адамдар өтө чоң, өтө жаман нерселерге барып калдык. Ушуга эле кошумча эле баягы жоолук салынган эже карындаштар, сакал койгон эркектер, Абдугапар устаз айткандай, качан эле сахабалар же болбосо сахаба аялдар өздөрүн ушинтип көргөзүшчү эле дейт да. Биздикилер чыгып калбадыбы? Аял менен чыгып, аял менен видео кылып, ата энесин көргөзүп, мен ушуга каршы элем тууган. Сиз чыныгы жашоодо кыла бериңиз.
Siz elге көргөзүштүн кереги Аллах Таала көрүп, Аллах Таалага акыретке иман келтиргендер биз Аллах Таала көрүп турса бизге жетиштүү. Анан сөзсүз эле умма кежин жетекчиси эспер ушинтип ата энесине кызмат кылат экен видео чыгып, анан ал жерге сиздерге жүктөп берип, анын артынан популярдуу болуштун кереги барбы жокпу? Кереги жок. Мен сиздерге көргөзүш үчүн жасабайм да, мисалы үчүн. Же Азирет Али бизге көргөзүш үчүн жасабайт. Ол Аллах Таала да ыраазы болсо болду. Аллах Таала эртең о телефонуңузду жоготуп берсеңиз, о башка бирөөгө түшүп калган болсо, мисалы үчүн болбойт да. Ал жерде жазышкандарыңыз башкача чыгып, анан звонок кылса албагандарыңыз башкача чыгып калганы менен реалдуу жашоодо башкача болуп калган ыктымалы бар да. Ошону мен туура көрбөйт элем. Азыркы 21 кылымдагы эң жаман нерселердин бири ушул телефон артынан көргөзүп атабыз, телефон артынан мыкты болуп атабыз. Чыныгы урматтап келгенде атасын менен апасына салсаңыз, баласына болгон эми чоочун адам деп эле айтпаса, бирок көп нерсени айтып бергиси келет, просто бизге айтпайт да. Демек, ар бирибиздин ата энебизге болгон урмат сыйыбыз соцсеттин артында эмес, телефондун артында эмес, Инстаграмдын ичинде эмес, Фейсбуктун сыртында эмес, чыныгы жашоодо болушу мен Кудай Тааладан тилейм. Урматтуу ошол Аллах Таалам баарыбызга ата энебизди урматтаган, сыйлаганды насип кылсын. Өтүп кеткендерге Аллах Таалам рахматын алып, даражасын жогору кылсын. Ушул жерде, мына жерде дагы бир аят келет. Окуп коеюн. Жанагы мына жерде айттым го Исра сүрөсүндө. Эгем алар бизге кичинебизден чоңойтосуңар, аларды мээримге бөлө, ырайым кыл дегенди. Жанагы арабчасы дагы бар, билесиздер. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Жанагы Роббирхамхума кама роббаяни сагиро дегенди мен сиздерге сунуш кылат элем. 5 убак намаз окуйбуз. 5 убак намазда биз ат-тахият салават акыркы кадада фарыз да. Ошол акыркы кадада биз Роббана атина фит дунья деген дуаны айтабыз го, билесиздер. Намаз бузулбайт. Хадисте аятта келген болсо, намаз бузулбайт деп алымдар айтышат. Ошол жерге дагы мен кошуп кетет элем. Ушул Исра сүрөсүнүн 24 аятын арабчасын жаттап алыңыздар дагы, кошуп коюңуздар депчи. Роббирхамхума кама роббаяни сагиро. Аллах Таалам, эгем алар мени кичинемден кандай ырайым кылып, мээрим кылып чоңойсо ошондой ырайым кыл, мээрим кыл дегенди сиздер ар бирибиз 5 убак намазда дуа кылып калабыз. Ата энебизге демек 5 убак намазда дуа кылып калган болобуз. Салам берердин алдында фарыздын акыркысы 2 рекет намаз, экинчиси 3 рекеттин, үчүнчүсү 4 рекеттин, 4-үнчү када акыркысы болуп эсептелинет. 4 акыр. Ошол жерде салам берердин алдында ошол дуаны кошуңуздар. Ушул дуаны практически да жасап көргөнбүз. Мен өзүм 1 айда эми биз фасыгыракпыз, бул кандай астабыз бирок 1 айда таасирин берген ушул дуа. Ушул дуаны 5 убакта биз кылбай жүр, инсанбыз, унутушубуз, билбей калганбыз, бирок ушул 1 айда таасирин берген. Аллахым разы болсун, эсине тастырдым. Ар бириңиздерге жакшы сунуш, ушуну жаттап, картинкалар толтура бар. Бардык жакта чыгып атат, ошону аракет кылыңыздар. Азирет Али сөз сизде. Койбостон адамдарга дагы мындайча айтканда сноска берип, ушул жактан тапсаңыз болот дегендей болчу. Ушул жактан жаттаңыз деп. Мындайча айтканда жашоодо дагы колдон кире турган керектүү болгон нерсени айттыңыз да. Чындап эле туура айттыңыз. Албетте ушул дуаны айткан адам, менин оюмча ушул дуаны ар бир адам 5 убак намазда жеке пикирим да. Важип түрдө айтыш керек деп ойлойм да. Важип түрдө. Анткени бул дүйнөгө хоп этип эле асмандан түшүп калган жерим жок туурабы? Асманга мындай эч бир жок жерден пайда болгон жерим жок туурабы? Ошондой себепчи болуп ата энеңден келип ошончо 9 ай ичинде көтөрүп Куранда деле келет. Ал эне дейт, ошол ичинде көтөргөндө, ошол эмгизгенде, аны чоңойтууда кыйналат дейт да. Ооба Курхан дейт го. Мынышына Курхан ошол кыйналып дейт го. Кыйналып көтөрөт да 9 ай боюнча. 9 ай бою кыйналып көтөрөт. Мен ошол жанагындай кыйналып көтөргөндөн кийин андан дагы тим койбостон дагы 2 жыл эмгизиш керек болот. Аны 2 жыл бою мисалы эркектер билбейбиз биз канчалык деңгээлде кыйын экенинчи. Мисалы жумушка чыгып кетебиз, башка болобуз, байкабайбыз да, канча бала чоңоюп калганынчы. Бирок ата эне ошончалык кыйналат да, эне айрыкча ошол эне кыйналып, ата болсо иштен адал тамак алып келейин, ушундай эме кылайын деп, суук дебестен ошол жакта иштеп жүрөт да, кыйналып. Ал эми энебиз болсо биз кичинебизде жала аягыбызды арчып, башка кылып жүрөт туурабы? Ушундай тазалап. Ал эми ошол кээ бир
ата энелер ушундай картайып кыйналып калган кезде өзүбүздүн эле мисалы өзүлөрүнүн эле балдары канчалаган детдомдорго таштап келет, ушул эң жаман маселе да. Өзү эстеп көрүш керек да, ата энеси кичинесинде аны канчалык тазалап көрдү, же ал өзү колу менен тазалап аттыбы, жууп аттыбы, өзү басып аттыбы, басканга да кудурет жок болчу да, анынча баса албаган, жөрмөлөп жүргөн тим эле. Ошондой адам айтпайт дагы да, качан мен даяр болом, мен качан ушул жака подарок даярдап коем дебейт да. Калган убакта диштант коет. Барсаң даяр болот. Ошондой учурда ата эне ошону кайра сүйүнүп, ден соолугу болсун деп мисалы сүйүнүпчү. Себеби дегенде ойлоп калышы мүмкүн да, бул ичи катып калды, эмне болду деп кажелет болот ата эне кайра. Биз болсо кайра азыркы заманда тескерисинче да, ошол ата эне мисалы кыйналып зара кыла албай калган ата энелер болуп калат, жанагындай атасын барып алып барып келиш керек болот. Ошондойлордо биз өзүбүз ойлошубуз керек да, мындайча айтканда кантип ата энесинин ак сүтүн актай алабыз деп. Айтат го, эгерде ким ата энесин мойнуна жүктөп ажыга жөө барса дагы энесинин бир түндөгү ойгонуп ошол эмгизген сүтүн актай албайт дейт да. Мындайча айтканда биздин өмүрүбүз жетпейт, ал бир эле жөө барып көрүң, элестетиш кыйын да, мойнуна көтөрүп иши. Мындайча айтканда мүмкүн эмес деген сөз да. Бул 2 жылдык сүттү актап коюш жөн эле кыймыл аракет менен болгону, ушул эң негизгиси, эң бир жеңил жолу бул ата энени ыраазы кылыш экен да ошого. Сиз жантаңыр ошол көп эң негизги басым болгону ушул ата энени ыраазы кылыш максатта айтабыз да. Кече күнү дагы бир жакшы бир эжеден сөз уктум да, мындайча айтканда видеодон айтыптыр. Ата энеге эч кандай бир байлыктын же болбосо ушундай курорттун эс алдырып, Таиландка алып барып, Дубайга алып барып эс алдырып, ушундай санаторийге алып барыштын эч кандай кереги жок дейт да, мындайча айткандачы. Ата энеге болгон ушундай бир жакшы сөз айтып койсоң, кабарын билдирип турсаң дейт да. Максат ажы айткандай эле устазыбыз эч бир пайдаң тийбесе дагы кыжелет кылба дейт да. Ата эне баары кыжелет болот да. Ата эне кыжелет болот. Ата эне мындайча айтканда баланын ою талаада деп апам дагы мага көп айтып калат. Мен өзүм дагы мындайча айтканда өзүмө дагы айтып атам да. Бул дагычы эненин ою балада, баланын ою талаада дегендей. Ошон үчүн өзүмө дагы эскертип болсун деп айткан. Себеби деген инсан болуп, жумушумун алек болуп, мен дагы ата энеме чалганда кээде каза кылып калам да. Ошол себептен силерге айтып атканым өзүмө дагы биринчи болуп жүрөт. Кулагым, оозум кулагыма жакын болгондон. Ошого ата энебизге жок дегенде кыжелет кылбастан, алыста болсок чалып туралы. Көбү студентпиз, же болбосо ата энесинен алыс жүрөбүз. Бардык эле мисалы ата эненин түйүндө алдында эмес да. Ошого айтарым, ушундай телефон чалып, билип байланышып турса деген. Аллахым ыраазы болсун, чоң рахмат. Эспере тапсырам. Айтыңыз. Бир маселе бар эле, тапсырам. Ушул аял менен эркек ата энелерибизге тиешелүү укугый маселе. Биргелик да, жаман болду. Көбүнчө бул жерде ата энеси менен атасы апасы намаз окуп калганда кандай болуш керек, же болбосо келин менен ушундай ыктымалдар болуп калат да. Күйөөсү аялы менен намаз окуганда дегенде мен атайын ата энелерге тиешелүү. Ошону кандай окуш керек дегенде мен бир аз айтып берип койсом, фукуй маселени өзү айтпайын деп турган, бирок керек да. Намазды бузуучу нерселердин бири арада бош орун калтырбастан эркек менен аялдын бир катарда намаз окуусу. Бир катарда. Бул Ханафи мазхабындабыз да, биз мазхаб боюнча айтып атам. Демек, түшүндүрмөсү, ортодо бир адам намаз окугудай орун калтырылбай, же парда, дубал жана башка тосмо сыяктуу аралык бөлүнбөй туруп эркек менен аял кыз бир катарда намаз окуса, эркектин намазы бузулат. Бул аял жат аял болсун, энеси болсун, кызы болсун, махрам аял болсун, айырмасы жок дейт. Суроо жок, узак болобу бир аз дейт го. Мен түшүнбөй калдым, бир экрандан чыгып кетти го. Неме дейт. Демек, ал жер бир катарда намаз окуса, эркек намаз бузулду, ал жат аял болсун, же өзүнүн апасы, аял, кызы, аял болсо деле дейт. Бирок намаз окуп жаткан эркек өзү намаз окуп атса, алдынан аял же алдында жаткан кызы, баласы же болбосо энеси болгон болсо, бирок ал намаз окубай жата берсе, анын зыяны тийбейт дейт. Далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуганда ишенекебиз алдында жатар эле дейт. Түнү тахажжудка турганда пайгамбар узак намаз окуйт эле, тахажжуд пайгамбар алейхиссаламга ал важип деп келет, эми ал башка илим. Ошондо саждага барат эле дейт. Саждага барып, сажда барганда үйдүн тарлыгынан ишенекебиздин бутун жылдырып коет эле дейт.
сажда кылып атканда. Анан бир жолу окуя келет. Анан сажда кылып атканда узак сажда кылып калып Айшенин экөөбүз кызалат болуп кеттиктир да. Эми китепте жок, бирок айттым хадис. Анан чочуп кеттим дейт, узак болгон туруп. Я Расулаллах деп түртүртүрөм, жан берип жүрбөдү деп, ар бир инсан өлүм дамын татчу да, пайгамбарбы десе дегенде, Абу Бакырдын кызы дейт да, Аллах ыраазы болсун деп. Эми ошону мындай эркелетип айтат да, мен кызалат болуп кеттиңби, Аллахка кетип калды деп дейт да. Муса алейхисалам мени дейт, Аллахка кетип калды, кызалат болуп кеттиңби дейт. Демек, эми пайгамбарыбыз алейхисалам ушунчалык узак сажда кылган, кээде Айшенин экөөбүз чочуп кеткен, эми жан берип кетти дегенчи. Мына ошону эстеп кеттим. Бул хадис имам Бухариде салатта 207 хадис, Ахмад ибн Хамбалда 6 томунда 322 хадис. Азыр Айшенин экөөбүз риваят кылган. Bir катарда туруп окулган намаз төмөнкү шарттарда бузулат. Биринчиси, аял эркекке ээрчип окуган болсо, имам болгон адам аялдар үчүн да имам болуп турган ниет кылуусу зарыл. Бир туугандар менен, эже карындаштарым, апамдар менен барып жамаатка чыгып калсам, мен ошол аял кишилерди ниетиме кошушум зарыл дейт ал жерде. Мен мисал катары айттым. Антпесе аялдын имам ээрчигени жүзөгө ашпайт да, бир катарда туруу деген маселе келип чыкпайт. Демек, имам болгондон кийин аялга ниет кылып туруп, аялды да ниетине кошуп болсо дейт, ал анда бул аял менен эркек бир катарда туруп намаз окуду деген маселе чыкпайт. Демек, экөө намаз эки башка дейт. Демек, аял намаз болбой калат, ал аялды ниет кылбаса дейт. Эркектер, бул жерде угуп аткан эркектер, апаңыздар менен, аялыңыздар менен имамчылыкка чыгып калганда, сөзсүз түрдө аларды ниет кылыш керек, кошуш керек ниетке. Демек, кошпосоңуздар, ал экөөңүздөр намаз окуду деген маселе чыкпайт дейт. Экинчиси, аялдын акылы ордунда жана балагатка жеткен болуш керек, мукаллаф болуш керек. Демек, акылы эми алле кичинекей, алар ойноп жүрө берет, аларга намаз деле фарыз эмес. Кыздарыңыздар бар, неберелер бар. Алар алдыңыздарда өсүп жай намазга келе берип, жонуңузга минип ала берсе зыян тийбейт. Далил бар, пайгамбарыбыз алейхисалам намазын кылып атканда, Фатима деп өзүнүн кызы эмес, Аллах ыраазы болсун, да бир сахаба кичинекей алле дейт, мойнуна келип пайгамбарыбыз алейхисалам мойнуна минип алат эле дейт, намаз кылып атканда дейт. Пайгамбарыбыз алейхисалам намазда аны урушпайт экен, чымчыбайт экен, башка кылбайт экен да. Азыркылар намаз окута шүк деп урушуп берет, кандай урушпагыла дейт. Демек, кичинекей балакатка жете элек болгон болсо, акыл эси ордунда эмес болгон болсо дейт, алар маселе эмес дейт. Үчүнчүсү, аял эркектин алдында же туура жагында бир катарда намазга турушу дейт. Демек, эгерде бөлмө жакшы болсо, аял эркектин артына туруш керек. Бир сап артына туруш керек. Комнатада мүмкүн ыктымал болбой калат, кыбла жакка, башкага ыңгайлуу болбой калса, бир катарда турса болот, бирок ортосуна Мухтасар аль-Викаяда келет, карасаңыздар да болот. Аял менен эркек намаз ортосуна бир жай намаз салып койгончолук деңгээлде аралык болуш керек. Экөөнүн ортосуна бир жай намаз салып койгончолук аралык болуш керек. Төртүнчү, эркек менен аял баштоо такбиринен тарта бирдей намазда турусу. Экөө бир намаз окуш керек да. Бирөө пешим менен бирөө асырды башканы окуп аткан болсо болбойт дейт. Же болбосо бирөө асыр намазын окуп атса, бирөө өзү мурда казасын окуп аткан ыктымалдары бар, анда болбойт дейт. Демек, экөө тең бирдей намаз, бир намаз окуш керек. Мисалы, эркек ошол убакта намазын аял башка бир каза намаз окуганда бир катарда турушса, намаз бузулбайт дейт. Демек, намаз бузула турган учур, аял менен күйөөсү бир намаз окуса, пешимдин экөө парызын баштады, аялы ыктыда кылды күйөөсү аялын ээрчиткенге ниет кылган намаз болуш керек, бир намаз болсо, ошондо бузулат. Эгер бир катарда туруп калса, ортолугунда тозма, дуал, же болбосо парда, же аралык балбай калган болсо дейт. Буну айттым, арада тосмо же бош орун болбошу бузат дейт. Демек, места жок болуп калса, парданы тартып коюш керек. Уста чубага Жайниде сабак берип атканда, Бишкектегилер же аял кишилер бар сабак алгандар билесиздер, парданы тосуп коюп сабак берет эле. Ал парда кичине чука, эми ол канча билбейм, бирок көрүнбөйт да, мисалы үчүн да, бирок угулу берет. Анда болбосо дейт. Же бош орун болбошу дейт. Жогоруда шарттар аркылуу эркектин окуп жаткан намазы бузулат. Демек, аралык, парда, дуал, тосмо, же болбосо башка нерсе болбосо, эркек намаз бузулат. Намазын бузулушуна себепкер болгондугу үчүн аял оор күнөөкөр болот. Атайласа. Ханафилер боюнча эми билбегендер, биз ушундай күнөөкөр болуп калдык деп баягы чубагыстан сөзү бар. Билбеген айыгы жок, кайра үйрүн тапкан соң. Ханафилер боюнча аялдар эркектердин арасында бир сапта туруп намаз окуса, эми кээ бирлер бар да, через такыба болуп кеткендер, бир катарда туруп окуп алса дейт. Аялдын эки жагындагы эки эркектин намазы болот, эки жагындагы, оң жагында, сол жагындагы. Эми окулбайт мындай, окуп калса дейт да.
жана артындағы bir erkek namaz bozulат дейді. Үч эркек намаздын бузулушуна намазда маанилүү деп саналган саптардын рети бузулгандыгына байланыштуу дейт. Имам бул Ханафи мазхабы боюнча келген аял менен эркекке ата энебиз менен намаз окуп калсак дагы, апабыз дагы бизге ээрчип калса дагы апа токтоң. Мен балаңызмын, бирок экөөбүз бир катарда окуп калсак, болбой калат экен, бир аз жылыңыз же артыма туруңуз. Же болбосо кыздарыңыздар менен окуп калсаңыздар, аялдарыңыздар менен окуп калсаңыздар деген маселени мен ушуну айткым келди, ушуну туура көрдүм. Агасы менен карындашы окуганда да агасы карындашына ниет кылыш керек. Албетте. Ниет кылып атканда карындашыма дегенди ниетти кыласыздар, ошол ниет кошулуш керек карындашыңызга дагы. Демек, ал аял киши болуп атпайбы, ал карындашыңызбы дейт, кызыңызбы, энеңизби дейт, же башка бир жат аялбы, айырмасы жок дейт. Ал бардыгы бирдей ниетте, аралыкта бир катарда намаз тургандагы өкүмдөрү бирдей дейт. Негизи асли апасы менен баласы бири-бирине махрам, мисалы үчүн апасы, апасы болуп атпайбы, энеси. Бирок намаздын өкүмүнө келгенде шарият акылга салынбайт. Hazreti Ali разияллаху анху айтат, шарият акылга салынганда дейт, маасынын асты кир болот эле да дейт. Жок дейт, биз үстүнө тартабыз, бирок шарият ошон үчүн акылга салынбайт дейт. Демек, бул жерде карындашыңызга да ниет кыласыз. Ниет кылганда карындашыңызды сөзсүз кошуңуз, анан бир катарда турбайсыз. Бир катарда турулуп окулган үй болуп калган болсо эки жакка жыласыздар, ортоңуздарга бир жай намаз салыныш керек, болбосо артка туруш керек. Биринчи артка туруш керек. Эми тартип эрежеси боюнча эгер жаш бала болгонсо дейт, үй кенен болуп Кудайым берген болсо, кимге жакшы үй берилген болсо, жакшы жубай, анан жакшы улоо берилген болсо, Аллах Таала ал адамды жакшы көрүптүр, сыйлаптыр деген хадис бар го. Үйүңүздөр кенен болгон болсо, биринчи имам турса, эркек үйдүн. Анан жаш бала, анан аял киши туруш керек. Эми үйдө эркек жаш балдар болгон болсо, андай болбой калган болсо, карындашыңыз тура берет, артыңызга турат. Эми ортоңуздарга месте калтырайын десеңиздер, кыйналсаңыздар, тосмо тартып алыңыздар. Намаз учурунда. Анан алып кое бересиздер. Кайсыл дуаны айттыңыздар эле, мен укпай калдым, кайталап коесуздарбы дейт. Неме кылайлы, сиз же бизби Роббирхам кумакама робаяны сагиро деген дуан картинканы киргизесиздер, тока Куран борборуна кириңиздер, же бизге кире бересиздер, айырмасы жок, киргизип коебуз. Кудай калса жаттап аласыздар. Желательно арабчасындагы, анан орусча жазылган кандай деп коет, кыргызча тамга ошонун дагы жазып киргизип койсоңуз, кээ бир арабча окуй албайт да. Анан жанагы бир маселе, марафонуңуз боюнча сиздердин тока Куран борборунда марафон жүрүп атат. Өзү бул таксир айт деген эмес, бирок мен айткым келип атат, себеби пайгамбарыбыз алейхисаламды сүйөбүз, урматтайбыз. Ошого катышайлык. Ал жерде байге башка деген мен биз эми нафсибиз да, нафси. Бирок негизи пайгамбарыбыз алейхисаламды жакшы көрүп катыша берелик. Бир салават айтабыз, экини айтабыз, айырмасы жок. Имам Муслимде риваят кылынат, пайгамбарыбыз алейхисалам айтат. Кимде ким мага бир салават айтса, Аллах Таалага оң салам айтат дейт. Аллах Тааланын саламы ага болгон, ал инсанга болгон, аны ырайым кылган, кечирген, анын даражасын көтөргөн деп эми көп нерсе шарт кылынат. Демек 10 жолу айтылат. Анан я Расулуллах деп да бир сахаба сурайт да, сиз эми кабырда кабырда болсоңуз биздин салаваттарыбызга жооп бересизби дегенде, Аллах Таала мен силердин салаватыңарга жооп бере тургандай кудуреттүү, мен ар бириңер салаватыңарды жакшы билем. Жана жооп берем, алик алам дейт. Ошондой эле дейт, кыяматта мен үммөттүн арасынан мага эң жакыны ким десе, эң жакыны эң көп салават айтканы дейт да. Аны кантип тааныйсыз десе, пайгамбарыбыз эми көп хадистелер бир кыл айттым да, риваяттарды айтпай элечи. Айтат да, я Расулуллах, анда кандай болуп калат, кантип тааныйсыз, эми ушунча үммөт бар. Эми канча миллиард, бизге чейин да канча сөткөт биздейин да, эми Аллах билет кыяматка чейин десе, силер дейт капкара жылкылардын үйүрүн билесиздер да, кыргыздардын үйүрүн билесиздер. Бирок ошол капкара жылкылардын арасынан кашкасы бар, буттар туяктарында кашкалары бар, аппактар тааныгандай мен силерди тааныйм, салават көп айтканыңар. Эми башка бир хадисте намаздарды ушинтип айтылат, ушу жуган жерлериңер нур болуп келет, таанылат деп, бирок мен салаватка тиешелүүн айттым. Анан Чубак устаздын YouTube'да, Facebook'та, Instagram'da da болуш керек. Хадис, ушул салават боюнча хадис айтылган. Ушундай өтө көркөм хадис. Ошону угуңуздар сунуштайт элем мен. Салават боюнча деген. Намаздан кийин дуа кылып анан канча жолу сизге канча бөлүгүн салават айтайын деп айтылган окуя бар, мен көп айтпай эле коеюн. Ошону көрүңүздөр. Устаз ошол жерде тумар кылып тагып алыш керек деген, анан
да ойлоп жүрбөйлү тумарга мойнуңара тагып ал жаттап алла разы болсын көкөрөңөргө эсперип кутта туруп сактап анан ошого амал кылгыла деген деп эстеп мындай күлдүрүп айта турган жерлери бар, ошону көрүшүңүздөр мен сунуштайм жана өзүм марафонго бир тууган деп катышыңыздар. эсептеген иним бар. Бирок ал бир тууган эмес Аллах разы. албетте, бирок ушунчалык мен иним жок болгондуктан аны бир туугандай Башкасы көрөм да. Ошол дагы аябай ушундай деңгей бекем. Менден дагы бекем деп айта элем, анткени мен өзүм билем канчалык деңгээлде экенимчи. Ошого ал мындайча айтканда сыртынан эле көрүнүп турат да. Нурлуу жүздүү болуп, дайыма Кур'ан окуп жаттап. Анан кийин биз өткөндө салават жарыш кылганда адамдар ойлоду элем ушул 10 миң, 20 миң же ашып барса 100 миң бирөөлөр 50 миң дейт, бирөөлөр 20 миң дейт, мисалы 5 миң, бирөөлөр 300 деп айтты. Анан кийин бир жоопту күттүм, эң жеңүүчүсү ошол болду. Ошол иним кылыптыр да, ошон үчүн таң калдым. Айтсам ишенбейсиздер. 32 миллион кылыптыр. Ал мен ойлодум, уйкусуна бир 4 саат убакыт бөлүп калган баарын иштерин баарын жыйыштырып коюп, ошентип отуруп эле айтты го дейм да. 5 убакыт намаз окуп коюп, анткени анчалыкты Субханаллах. адамдар өмүрүндө да кылып кете албаган нерсе да алчы. Машалла. Жок, суал бар таксырым. Эмнеге дебейсизби? Сөзүңүздү бөлөйүн. Аллах эгер өмүрүнө убактысына береке берип койгон болсо, сиз менен биз бир өмүрдү аткара албаганды кээ бир адамдар бир саатта аткарып коюп атышпайбы? Аллах береке берип койчу. Эми Аллахка сүйкүндүү инсандар экен да. Ооба. Аллахым ыраазы болсун. Сиз дагы атайын ушундай алтындай болгон убактыңызды силерге жумшап, Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва адамдарга баракатух барыңыздарга. өзүңүздүн тажрыйбаңыздан Бүтүрдүк эфирди ушу менен. Аллахым ыраазы дагы Кудай кылса турганга аракет кылам. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Итиңиз ийгилик. Жакшы туруңуз. Чоң рахмат.